Өткөн жылдын жыйынтыгы менен мыкты 3 судья аныкталды. Биринчи орунда Ат башы райондук сотунун судьясы Гайратбек Абдисаматов, экинчи орунду Ош шаардык сотунун судьясы Чолпон Асанова, үчүнчү орун Кызыл Кыя шаардык сотунун төрагасы Манасбек Дарманкуловго берилди. Ал эми Баткен облустук соту жана Ат башы райондук соту мыкты деп тандалды. Ат башы райондук сотунун судьясы. Жыл мыктылары судьялардын 13-чү курултайында салтанаттуу сыйланат. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев өлкөдөгү соттордун иши менен таанышып чыккан. Жумушчу сапарларымдын алкагында соттордун ишмердүүлүгү менен жеринде таанышып, ар бир судья, сот аппаратынын кызматкери, сот аткаруучулар жана приставтар менен жолугушуп, сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу жана жарандардын сот системасына болгон ишенимин бекемдөө боюнча тынымсыз иштөөгө тийиш экенибизди байкадым. Жогорку соттун төрагасы айрым аймактарда жокко чыгарылган соттук чечимдердин көрсөткүчү жогору экенин билдирди. Мындан улам судьяларды окутуу зарылдыгына токтолду. Эгер окуудан жарым жыл өткөндөн кийин да көрсөткүчтөрү төмөн болсо, тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Калыс сот элдин таянычы. Сот бийлиги мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылууда, жарандардын укуктарын коргоодо жана мамлекетибиздин демократиялык негиздерин бекемдөөдө чечүүчү ролду ойнойт. Биз мындан ары да ушул принциптерди так аткарып, жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүктү, калыстыкты жана адилеттүүлүктү көрсөтүшүбүз керек. Былтыр өлкө боюнча биринчи инстанциядагы соттор тарабынан жарандык, жазык, административдик жана укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча жалпы 180 миңдей иш жана 70 миңге жакын соттук материалдар каралган. Алардын саны 2023 жылга салыштырмалуу дээрлик 26%-га көбөйгөн. Ал эми соттук материалдардын саны 4%-га чейин өскөн. Бул статистикалык маалыматтарга ылайык жарандардын сотторго болгон ишеними жогорулап, тармактын натыйжалуулугу өсүп жатканын айтууга болот. Биз өлкөбүздүн сот тутумунун Отурумга жогорку соттун судьялары, президенттик администрациянын, министрлик, мекемелердин өкүлдөрү келди. Мындан тышкары 7 облустун жергиликтүү соттору онлайн катышты. Иният Эргешева, Таттыбү Кенжеакунова, ЛТР, Бишкек.